Кандайсыздар, урматтуу жашоого машыгуучулар. Мен Бактыгүл Аликовна, психолог, бизнес-коуч, наставникмин. Бүгүнкү биздин эфирибиз жеке өнүгүү, үй бүлө, бизнес, анан энергияны кантип көтөрөбүз деген темада болмокчу. Көрүнүп, угулуп жатабы аудиториям? Бир сыйра жакшы көрүнүп, угулуп жатса, плюс белгисин басып коюңуздар. Себеби бир сыйра текшерип алалы. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз ушул 4 темада кайрылабыз. Себеби жашоодо биз жашоого дайыма машыгып келебиз. Бул жердеги менин бүгүнкү өтө турган темамдын өзөгү биз энергиябызды кайка коротобуз көп убакта. Ошондо биз постоянно эле бир нерседе жүрө бербей, жеке өнүгүүгө, үй бүлөгө, бизнеске, өзүбүздүн энергиябызды сактоого биз дайыма балансты бир алып жүрө турган нерсени үйрөнүшүбүз керек. Азыр мен сиздерге себеби мен дагы ушул сабакты эмне үчүн акысыз өтүп атам? Мен дагы ушул абалда болгом, ошондуктан көбүнчө баягы акысыз сабактарды уюштуруп турам. Ар бир нерсенин баягы акысы бар дегендей. Бул жерде азыр аудиторияга суроо берип кетейин сиздерге. Бул жерде баягы мени тааныгандар да бар, жаңы келген аудитория дагы бар. Сиз өзүңүздү канча жолу өзгөрөм деп убада бердиңиз? Мисалы өзүбүзгө биз дайыма өзгөрөм, мен эртеңден баштап уже буларды жасай баштайын дейбиз. А бирок ошол эле абалда калып жатасыз. Ушул суроого жоопторуңузду жазсаңыздар, кимде ушундай? Кээде эмнеге кээ бир адамдар бат эле ийгиликке жетип, мындай башкалар жылдап кыйналып жеткен нерсеге алар тез эле жетип алат. Ошонун себептерин жазсаңыздар, сиздерге мен баягы суроо берип, суроо жооп болуп турганда дагы баягы эфир кызыктуу болот. Баягы мендеги айтайын деген нерселер дагы улам чыгат баягы эмеденчи. Мындай ойлоп көрсөңүздөр, баягы канча жолу өзгөрүш керек, улам агым өзгөрүп атат, мисалы, жашоо өзгөрүп атат. Азыр баягы онлайн заманы болуп атат. Биз баягы 90-жылдары биздин убакта көбүнчө баягы элдер гос жумушка калыш керек, жосо базар экономикасы башталды, базарга кетиш керек деген нерселерден улам калбай, ошонун арты менен жүргөн адамдар улам астыга өнүгүп атат. Азыр деле ошондой онлайн заман ошондой келип, баягы бизнестин деле мындай эмелери өзгөрдү да азырчы. Дайыма айтам, бирок баштай албай же баштап таштап салам дейт мына Гүлнар айым. Себеби бул нерседе мен дагы жашагам. Ошондуктан мен ушул теманы козгодум. Аялдардын көпчүлүгү өзү менен согушуп жашайт да, ичинен бакытты каалайт. Бирок мындай карасаңыз, мындай сырттан биз нааразычылыкта жүрөбүз да. Нааразычылык көбөйткөн сайын биздин ошол энергиябыз ылдый түшөт. Ошону биз мындай караганда аялдар өзүбүздүн тышкы жашообуз жана ички жашообуз бар. Биз ошол ички жашоону башкара албай калганда биз энергиябыз түшүп кетет дагы, кайра эле баягы нерседен чыга албай кыйнала беребиз жашоодо. Өзүм бул нерседе баягы мен да жашап өткөнчү, мен аябай жакшы түшүнөм. Кээде баягы өзүбүздүн ички абалыбыз биздин эң чоң душманыбыз да. Биздин эң душман сыртта эмес, биздин душман ичибизде да. Себеби биз ушуну баштайм, ушуну жасайм деп атканда эле эмне артка өзүбүздү башкара албай, өзүбүз ээ боло албай калабыз. Мисалы Чыңгыз Айтматов деле биздин улуу жазуучубуз бекеринен айткан эмес, баягы бирөөгө акыл айтыш, бирөөнү башкарыш, бирөөнү жасатыш бул аябай оңой, бирок өзүбүзгө келгенде ошондон кыйналабыз. Мисалы эртең басайынчы, уже суу ичейин, эртең гимнастика жасайын, эртең бул тренингке барайын, эртең мынтейин дейбиз, бирок кайра эле ылдый түшүп кетебиз. Вот ушул эң главный нерсе. Биздин душманыбыз бул ичибизде. Кимде ушундай абал болот? Же барыңыздарда андай абал болбойбу? Кээде үй бүлөдө мындай өзүбүздүн абалыбызды билбей, бирок биз жолдошторубуздан, балдарыбыздан көрө беребиз да. Бирок ошол ички абалды адам өзү башкарып, өзүнүн ички энергиясын сезип алганда бул оңой нерсе.
мисалы сиз ийгиликке жеткиңиз келет, ийгиликке жеткүүнү каалайсыз, бирок ошол жашооңузду өзгөрткүңүз келсе деле каалай бересиз, бирок негедир ошол аткарылбай атат. Ал качан аткарылат? Биздин ички энергиябыз улам өскөндө, ички энергиябызды башкара баштаганда, мындай айтачаканда, шайтаныбызды башкара баштаганда. Жок, эртең мен мынчада турайын, намазга турайын, мынтейин дегенде деле урпас жатып тур, мынтип тур деп эмне кылат. Жок, мен ошону турушум керек, мен басышым керек, мен кылышым керек деп биз өйдө чыгып кеткенден анан кийин ошол нерседен өйдө чыгып ошол тарапты башкара баштайбыз да. Жашоо өзү керемет деп айтат, керемет, бирок ошол кереметти биз качан байкап, баамдай баштагандан ошол кереметтер байкалат да. Биз баамдап байкай баштабасак, ал кереметтер эч убакта бизге билинбей эле баягы күнүмдүк эле жашоо боюнча болот да. Мен азыр ушул 40 мүнөттүк сабакта баягы действительно жашооңузду өзгөрткүсү келгендер гана отуруңуздар. Анан жок, жөн эле мен катышып көрөйүнчү же кандай болот экен дегендер чыга берсеңиздер болот. Себеби адам бир жерге келгенде мен ушул жерден бирдеке алып кетишим керек деш керек да. Мен ошентип программалаганда сөзсүз бир нерсе алабыз. Жок, жөн эле көрөйүнчү дегенде эч нерсе укпайбыз, эч нерсе түшүнбөйбүз, кайра эле чыгып кете беребиз. Кимде ушундай мындай өзгөрткүсү келет, бирок негедир эле сабактарга барып атат, катышып атат. Ошол убакта баягы бир энергия көтөрүлүп, ушуну жазасам, мен ушуну кылышым керек деп каласыз да, анан кайра эле алар бүткөндөн кийин түшүп кала берет. Кимде ушундай абал? Себеби биз эмне үчүн андай болот? Бизде дисциплина жок. Биздин дене дисциплина иштемейинче ума дисциплина оңой менен ачылбайт. Ал эмне деген? Биз дене дисциплина менен постоянно иштешибиз керек. Особенно бул 33 жаштан кийин аялдардын баардыгы 9 типке бөлүнөт. Өзгөрөт аял. Аялдын мүнөзү өзгөрөт. Көп убакта биз разборлордо мен жасап келип атам жеке. Ушун үчүн ушундай болгон турбайбы деп мындай тыңк этет да адамга. Адамга бирдеке адамдын баардыгы келип эле эмне биздин түшүнүгүбүзгө такалат. Биз канчалык түшүнүгүбүздү көбөйткөн сайын, түшүнүгүбүздү ачкан сайын баягы бир эме айтып берейин. Мисалы университетте бир декан сабак өтөт да. Анан бул болгон эле нерсе да. Анан ал биринчи күнү студенттерге сабак өтөт. Студенттер түшүндүңөрбү десе, жок, түшүнгөн жокпуз дейт да. Экинчи күнү өтөт, жок, түшүнгөн жокпуз. Анан деканатка айтат, же студенттер не то, же мен не то. Эмнеге түшүнүшпөйт? Мен ушунчалык түшүнүштүү эмнеди айттым дейт да. Анда дагы өтүңүз барып дейт да. Анан дагы өтөт да барып. Дагы өтсө, анда дагы түшүнүшпөйт. Анан 4-чү жолу дагы өтөт да. Ошондо айтат да, деп. 4-чү жолу өткөндө өзүнө түшүнүп келет да. Себеби биз көп убакта баардыгыбыз эле мындай билгендей боло беребиз, бирок ар жактагы трансформация деп коет го, түшүнүктүн ачылышы кыйын да. Ошон үчүн жанагы повторение, мат учения деп орустардын макалалары бар. Биз улам бир нерсени кайталап көргөндө, же бир сабактарга барганда кайталап катышканда, анан кийин биздеги ошол нерселер ачылып кетет да. Бирок биз баягы акылга салып эле баардык нерсени билем деп ойлойбуз, бирок биздин билгенден биле элеген көп деп коет го, ошондой биле элек нерселерибиз өтө көп да. Ал качан ачылат, качан илимге келип, качан түшүнүп, мен канча жактарга мисалы өзүм жөнүндө бул жерде азыр дагы кеңири айтпай калдым. Мен мисалы 25 жылдан бери бизнесте жүрөм. Юридиканы бүтүргөм. Бирок 90-ж жылдарда эмне болду? Жаңы союз кулап, коммерция башталып, ошол убакта мен дагы ошол коммерцияга кетип калгам. Себеби айлыктар жок. Ошол убакта өзгөр деген трансформация болду да бизге, азыркы тил менен айтканда. Азыр деле онлайнга өткүлө, онлайн уже бара баардык нерселер мындай караганда только онлайн боло баштады. Бара уже биз уже мисалы азыр мен Казакстандамын. Мындай наличка кармаган аз эле да. Бүт эле электронный баардыгы көп нерсе электронныйга өтүп кетти да. Ошол сыяктуу азыр дагы өзгөр деген нерсе келип атат. Жашоом мисалы азыр аялдар издене башташты, өзгөрүш керек экен, чода баягы эле болгондо бир нерсе жетишпегендей болуп атат. Баардыгы мындай түшүнүп атат, баардыгы аракет кылып атат. Могу жерде отурган айымдардын деле көбү ушундай бир түшүнүгүн ачайын деп изилденип жүргөндөр деп ойлойм да. Себеби
баягы жөн эле жерден бир нерсеге адам кошулуп калбайт, бир сабактарга жөн угуп калбайт. Себеби бардык биз баягы көрүнгөн эле закондорго ишенебиз да. Бизде көзгө көрүнбөгөн дагы закондор бар да. Ошол закондордун несинен биз ошол нерселерди угуп калабыз, бирок биз маани бербей коебуз. Эгер ошону биз жакшылап маани берип, ушул мага бекер айткан жок ушул сөздү, мен ушул адамга бекер жолуккан жокмун деп биз өзүбүз баягы Аллах Таала бизге көп эле мүмкүнчүлүктөрдү берет да. Бирок ошону биз эмне байкап, баамдабай калган убакта ал нерселерди өткөрүп жиберебиз жашоодо. Мисалы мен деле өзүм коммерцияга кетип калгандан кийин мен да баягы адам бир нерсе деле кечикке жүрө берсе, уже ал нерседен уже жадай баштайт да. Неге деп, мисалы бизнесте жүрсөң деле бизнестен жазай баштайсың. Жөн эле үйдө отурсаң деле үйдө отургандан жадай баштайсың. Бир иш кылып атсаң, ошону кечке кыла берсең, ошодон жадайсың. Себеби биз адам мындай бир эле нерсе эмес, көп жактуу болуп турушубуз керек да. Аллах Таала бизди ошондой кылып жараткан. Биз мындай көп, мисалы саякаттагыла, көп жакты көргүлө деп ошолордун баарын жараткан да. Бирок биз баягы бир эле эмени үйрөнүп алсак, ошол эле неде жүрө беребиз да. Ошон үчүн чет мамлекетте 60ка чыкса деле миллионер, миллиардер болуп, анткени 60ка чыкса деле, 70ке чыкса деле, 50ге чыкса деле алар улам тил үйрөнүп, башка нерселерди үйрөнүп, мурун башка кесипте жүрсө, кайра башка кесипти үйрөнүп, алар бизге караганда почти 20-25 жыл астыда да. Азыр бизге ошолордун 20 жыл мурунку нерселери келип атыр да. Биз дагы азыр ошентип окуп, мисалы канча деген оорулар, жөн эле баягы психологияга келип деле канча оорулар айыгып кетип атат. Биз мурун Советский Союзда только медицина менен гана айыгабыз. Медицина гана бизге керек деп ошондой түшүнүктө жүргөнбүз да. Улам жаңы информациялар келген сайын биздин мээбиз дагы ошол информацияларды кабыл алып, ошонун негизинде ойлонуп өнүгө баштайт. Мен өзүм деле ошол бизнесте жүрдүм. Анан кийин менде баягы бир нерсени кайталай бергенде адам чарчайт. Анан эмне биз көбүнчө өзүбүз байкабайбыз. Көп убакта биз ооруп, ушундай бир трансформациялар болгон убакта анан изилдене баштайбыз. Мен да ошентип белимден ооруп, грыжа болуп, 4 жеримден грыжа болуп, көрүнбөгөн жак калбай, анан ушул психологияга келгенде мен өзүмдүн ошол ооруларымды айыктым да. Себеби психосоматика деген бар. Эмнеге ошол оорунун түбү каякта? Ошону түшүнгөндө анан кийин адам өзү менен өзү иштеше баштаганда көп нерсе жеңилдик боло баштайт да. Буну мен эмне үчүн айтып атам? Себеби мен ошол нерседен өткөм. Ошол нерседен өткөн үчүн айтып дагы бере алам, түшүндүрүп да бере алам. Жанагы адам өзү жашап өткөн нерсесин түшүндүргөндө, ал биякта өзүңдүн айтканын кайра ошого да ошондой түшүнөт да. Себеби жөн эле баягы теорияны окуп, бизнесте деле теорияны окуп алып эле бизнести мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек дей берген менен ал мындай эле сырттан кете берет биздин нерседечи. Эгер ошого бизнесте аралашып, ошол ишти жасап, ошону кандай кылыш керекти түшүндүрүп берсең, ал себеби сен жасап өттүң да, аны жашадың аны бирөөгө жакшы түшүндүрө аласың, жакшы үйрөтө аласың да. Мисалы сатуу, товар, бизнес идеялар жөнүндө, финансовый грамотность жөнүндө мен мисалы өзүмдүн башымдан өткөн нерсени мен жеткиликтүү түшүндүрүп айта алам да. Жана мен насаатчылыгымда катышкан айымдарга деле ошону мисалы именно бизнес боюнча келишет, именно финансовый сабаттуулук менен келишет, именно жан дүйнөсү ооруп аткандар келишет, именно руханий жактан кыйналып аткандар келишет. Вот ошонун ар бирине өзүнө керектүү порциясын бергенде ада сөзсүз өзгөрүү, ада сөзсүз жылыш болот да. Биз көбүнчө теорияны айта беребиз да. Теорияны миң айтканда деле аны жасап көргөндүкү башка болот да. Ошондуктан баягы бир нерсе жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет деп коет го. Бир нерсени чын дилиң менен, өзүңдөгү болгон нерсе менен айтып бере алсаң, ал адамга жетет. Ошондуктан бул жерде деле сиздер деле бул жака жөн отурган жоксуздар, жөн кирген жоксуздар. Ар бириңиздерге изденип жүргөндөр деп ойлойм. Себеби изденген адамдарда сөзсүз алар ошо өзүнүн деңгээлине жараша программалар, өзүнүн деңгээлине жараша сабактар боло берет да. Ошентип улам адам өсүп кете берет. Адамдарда жана 33 жаштан кийин көбүнчө айымдар ага чейин деле кээ бирлер айтат: "Ой, мен өзүм таппай атам, чода мен эмне кылып эметип атканымды билбей атам, менин миссиям кандай" дей беришет да.
мен канча жактардан, канча наставниктерден, канчалардан окудум. Менде дагы көп ачылыштар бар, ачылыштар болду өзүм үчүн. Себеби адам биринчи ошол нерседе өзү жашаш керек. Өзү жашамайынча бирөөгө түшүндүрүш кыйын да. 33 жашка чейин башка энергияда жүрөсүң дагы 33тен кийин башка энергияга өтөсүң. Ошон үчүн жана 33ке чейин аябай үй бүлө, мисалы биринчи мына жеке өнүгүү боюнча берип атпаймынбы? Азыр жеке өнүгүү дегенде өзүбүздүн ичибиз боюнча. Үй бүлө боюнча келгенде биз мисалы 33 жашка чейин аябай бактылуу болушубуз мүмкүн күйөөбүз менен. Бирөөлөрүбүз наоборот бактысыз болуп, урушуп, талашып жүргөнүбүз болот. 33 жаштан кийин бирөөлөр ажырашып кетишет, келишпей калышат. Себеби энергия алмашып кетет. Аны түшүнбөйбүз биз. Кээ бирлердики наоборот 33 жаштан кийин бактылуу болуп калышат, бирин-бири угуп, бирин-бири түшүнүп. Себеби эмнеде энергия алмашканда алардын ошол ордуна окшош энергия келип калганда ал ошондой болот. Өзү бул илимдерди улам окуп отурсаң, улам ачылыштар болот да. Баягы Москва бир күндө курулган эмес дейт го. Улам баягы ийгиликтер биринин артынан бири тез эмнеден келет? Улам ошол деңгээлге жетип, ошол энергия көтөрүлгөндө келет да. Энергия көтөрүлбөсө ал келбейт. Ошондуктан биз көбүнчө энергиялар менен иштегенди үйрөнүшүбүз керек. Энергия менен иштеген, мисалы эң главный акчадан дагы энергия деп коет го. Энергия бул энергияң үйдө болуп турса, энергияң күчтүү болуп турса, энергияң тартылып турса, анда сага мындай акчанын келиши дагы жеңилирээк болот да, баягы тартат да. Биз жана көзгө көрүнгөн анан көрүнбөгөн закондорду атпайбызбы? Көзгө көрүнгөн закондорду биз көбүнчө билбейбиз. Мисалы, биз балдарыбызды бир жака жөнөтүп алып, мен буну дайыма кайталап айтып келем, себеби бул ар бир мындай консультация бергенде деле энелердин көбүндө болот да. Себеби мен өзүмдө да болуп келген. Балдарыбызды бир жака жөнөтүп алып деле ал келгенче ой эмне болду экен, караңгыда калды, дагы мындай болду экен, дагы тигиндей болду экен деп баягы ошол ойго кирип кетебиз да. Ошол нерсени чакырабыз. Бирок биз аны атайлап кылган жокпуз да. Биз өзүбүздүн программабызда ошол болуп атпайбы? Өзүбүздүн түшүнүгүбүздө биз ал нерсени баягы ичибизде эмне болсо, анан кээ бирлер айтат го. Мен палан немеге чалышым керек эле деп отурабыз. Бирок ошого чалып калабыз же сүйлөшүп калабыз. Себеби жана көзгө көрүнбөгөн закондор иштейт да. Ошондуктан биз жана жакшы ойлонушубуз керек. Динибизде деле бар го, жакшы сөз жан серкитет. Дайыма оюбузду жакшы жака буруп турганда ошол нерселер келип турат деп биз көбүнчө ошол оюбузду башкара албагандан, оюбузду кармай албагандан, оюбузга нааразычылык келип кеткенден биз ошол жака тартылып кетебиз да. Ошол балабыз жакшынакай эле барып келе турган жакты биз өзүбүз көбүнчө салып берип коебуз да. Ошол оюбуз жаман жака кетип, ошондой болуп калса, мен айтпадым беле, мына мен ошентип, мага мен билгем да деп калабыз да. Ошол нерседен особенно аялдар абайлашыбыз керек. Особенно жана күйөөм башка жака кетип калды, анан башка катын менен минтип калды, анан мынча жашында эле мынча баласы бар дагы кетип калды деген дагы ушудан. Себеби биз ошол нерсе, ошол коркунучтар биздин ичибиздегичи. Жанагыда коркунучтар бизди өйдө энергиябыздан көтөрүлүп баратканда кайра коркунуч басканда эле биз энергиябыз түшүп кетет дагы. Биз ошол кылам деген ишибизди дагы, барам деген жагыбызга да көп, жетем деген ийгиликтерге дагы жете албай калабыз. Себеби эмне? Биздин ичибизде коркунучтар бар. Ал коркунучтар менен ким иштешет? Өзүбүз гана иштеше алабыз. Бизди эч ким келип колубуздан жетелеп, сени мындай кылып коеюн, сени тигиндей кылып коеюн дебейт. Только өзүңүзгө өзүңүз убакыт бөлөсүз, өзүңүздү өзүңүз дисциплина кыласыз, өзүңүзгө өзүңүз арнайсыз. Ошондон анан кийин жылыштар болот. Эгер өзүңүздү баалабаганда, өзүңүздү экинчи очередке койгондо, анда дайыма эмне? Ылдый. Ошон үчүн жанагы мунун сабагына деле барып атам, тигинкине барып атам, чотто мындай болуп кетип эле кайра түшүп кетип атам деген ошол да. Ошондуктан биз постоянно өзүбүз менен иштешип турушубуз керек. Өзүбүз менен ошол себеби биз 50-ге чыксак 50 жылдык, 70-ке чыксак 70 жылдык, 30-га чыксак 30 жылдык программа бар да. Анан аны бир жылда эле жок кыла албайсың, бир 10 күндүк сабакка барып жок кыла албайсың. Аны менен өзүң улам ошол калыпка келгенче жана 21 күн кылыш керек дейт го. 21 күн ошол ал изилденип уже далилденип чыккан нерсе да. 21 күндө адам ошол калыптанат. Бир нерсени кайталай бересиң, анан 21 күндө ошол мен ушуну кыла алат экем деген түшүнүп келет да. Анан ошону жазай баштайбыз да, дисциплина кылганда. Сиздерде да сурооңуздар болсо берип отуруңуздар. Себеби көп убакта ушундай акыс сабактарда өзүңүзгө керектүү суроолорду берип алсаңыздар, жоопторун аласыздар.
үй бүлө жөнүндө дагы мен силерге ушул жөнүндө айтып кеттим. Жанагы жолдошум башка жака кетип калды дегенде эле ошол биз өзүбүз ойлойбуз. Минтип калбас экен, тигинтип калбас экен, дагы мындай болбос экен. Сөзсүз аны ошону аткарат барыпчы. Ошон үчүн жанагы балдарыбыздан дагы, жолдошторубуздан дагы бирөөлөрдү жаман ойлогондон дагы алысыраак болушубуз керек. Себеби өзүбүздүн эмне ичибиз ылдый тартат дагы, энергия түшөт. И ошол нерсени бирөөлөргө салып берип отурабыз. Жана кошунаң бир ийгиликке жетсе кубан дейт го динибизде деле. Сүйүн ошого. Аны Аллах Таала бул кошунасына ушунча нерсе не кылып атат, анда өзүнө келгенде такыр бул башкача адам экен деп көбүрөөк бере баштайт го. Муну баардыгыбыз эле билебиз. Бирок ошол нерсени биздин ичибиздеги моралыбыз, биздин ичибиздеги ичкүйдүүлүк постоянно тартып турат да. Билбегенде ошону жазай бересиң. Билип, ошол жөнүндө түшүнүп, ошол жөнүндө билип алгандан кийин сен башка адамдарга дагы ийгилик каалап, башка адамдардын да ийгилигине сүйүнүп кубана баштаганда ал өзүңө келе баштайт да. Бул техниканы баягы мындай айтканда айта беребиз, бирок ошону иштеп көргөндө анан башкача да. Азыр дагы мен дагы баягы менде дагы азыр окуп аткан айымдар бар, постоянно ээрчип окуган айымдар бар. Себеби мен дагы улам өскөн сайын ошончолук окууларга барам, ошолорду үйрөнөм. Азыр дагы мен силерге бул сабакты эмнеге өтүп атам? Мен 3 күндүк энергия сеансын өткөргөн атам. Ал жерде энергияны кантип топтошубуз керек и энергиябызды кимдер алып таштайт. Эгер ушу жана дагы мен группада да айткам, группаларга таркаткан айымдарга, анан ушул азыркы сабакка катышкан айымдардын арасынан каалоочулар болсо, мен ошол энергия сеанска кошом. Сиздер менен 3 күн же 5 күн кылабыз. 3 күндө көрөбүз сиздер кандай состоянияда болуп каласыздар. Ошол энергия сеанс менен сиздерди үйрөтөм. Мындайча айтканда, ошол сеанска катышканда энергиянын көтөрүлүшү, энергиянын түшүшү, эгер сиздин ден соолугуңузда проблема болуп атса, ошол нерселер менен иштешебиз да. Бул нерсени мен азыр өзүм дагы чоң наставниктен, илимий чоң наставниктен билим алып атам. Ошондо мен ошол энергия сеанстар менен иштеп, өзүм дагы катышып, өзүм дагы таң калып, өзүм дагы кандай десем баягы трансформациялар ачылып атат. Ошондуктан сиздерге дагы ошону акысыз сиздер менен бөлүшөм. Ошого катышам дегениңиздер жазасыздар. Телеграм группага кошобуз. Жана биздин Акча жана мен деген группада ошол жерге нелериңиздерди калтырасыздар, номерлериңиздерди. Ошол ким катышат бул жака да жазсаңыздар, менеджер кыздар жазып алат. Анан ошол группада дагы сиздер менен кенен иштешебиз. Ал жерде дагы өтө кызыктуу, өтө сонун информациялар менен бөлүшөм. Азыр менин дагы ошол өзүмдүн ал жака катыша турган убактым болуп калды. Ошондуктан сиздер менен эфирди аяктайм. Эгер суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Суроолоруңуздар берсеңиздер кошо жооп берип кетем. Эгер ошол мисалы азыр могу сабак бүткөндөн кийин эмне инсайт алдыңыз, эмне болду? Азыр сабак сакталат, көрбөй калгандар болсо ошол жактан кирет. Себеби мен сабакты сактайм деп айткам. Ошол жака мен катышам деп номерлериңизди калтырасыздар. Андан кийин менеджерлер сиздерди ошол жака кошот. Анан биз ошол 3 күндүк сеансты баштайбыз. 3 күндө жакшы өзгөрүү болгондорго дагы ар жагын ошол жактан сиздерге кошуп үйрөтөм. Ал мен үчүн да кызыктуу болуп атат. Сиздерге дагы ал сеанска катышканда кызыктуу болот деп оңдойм. Себеби ал жакта здоровье, ден соолук менен да иштешебиз. Ошондуктан баарыңыздарга ийгилик каалайм. Себеби сиздер бул жерде жөн отурган жоксуздар. Керектүү информация уктуңуздар. Ыраазычылык бизди өстүрөт. Мен дайыма айтып келем, канчалык биз адамдарга ыраазычылыкты айтсак, жакындарыбызга особенно, биз көбүнчө эмне жакындарыбызга нааразычылыгыбыз көп да. Особенно өзүбүздүн жакындарыбызга, жолдошубузга, балдарыбызга, бир туугандарыбызга, мен мынтип койдум, тигинтип койдум, мындай болду, тигиндей болду, кайненем мынтте, кайнсиңдим жок,
ошонун баардыгына ыраазычылык жөнөткөн сайын сизде энергия ушунчалык көтөрүлөт, ушунчалык калыптанат. Ошондуктан ар бир айымга ийгилик каалайм, бактылуулук каалайм. Биз бактылуулукту үйрөнүшүбүз керек. Биз көбүнчө бирөөлөрдөн күтпөшүбүз керек. Наоборот, биз үйрөнүшүбүз керек. Үйдөгү бактылуулукту биз жаратышыбыз керек айымдар. Ошон үчүн ар бир айымга ийгилик каалайм. Баарыңыздарга ыраазычылык. Суроолоруңуздар болсо, тиги чатка жазасыздар, группадагы чатка. Анан ушул эфир бүткөндөн кийин аягына өзүңүздөрдүн жакшы отзывдар болсо дагы мен автоматически коштурам сиздерди. Ошол акысыз 3 күндүк энергия сеансына. Ошол жака кошулуңуздар. Рахмат баарыңыздарга, ыраазычылык. Сурооңуздар болсо бериңиздер, жосо мен сиздер менен ыраазычылык айтып эфирди аяктайм. Эфирдин аягына азыр мен сактайм, ошол жака жазыңыздар. Жакшы отзывды, жакшы өзүнө түшүнүк алганды, жакшы бир өзгөрүү өзү үчүн ала алган айымдарга сөзсүз энергия сеансына акысыз киресиздер.